Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири долбоор катары саналган түндүк-түштүк альтернативдик жолунда турабыз. Мында эстакадал көпүрөлөр, ошондой эле өлкөдөгү эң узун туннел да курулуп жатат. Бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаров жолдун ишмердүүлүгү менен таанышты. Көк Ар ташуусунда Кыргызстандагы эң узун туннел курулууда. Бул түндүк-түштүк альтернативдик жолундагы эң кымбат долбоор. Туннелдин курулушу менен таанышкан президент Садыр Жапаров жол куруудагы бардык иштер сапаттуу жүргүзүлүп, өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Өлкө башчынын айтымында курулуш бардык заманбап стандарттарга жана эл аралык талаптарга жооп бериши зарыл. Суда бар. Чекерде трубалардан ары ачтыңар, токтоктук астында, бетон астында да ток бар. Курулуш иштери эки тараптан тең аткарылып келе жатат. Жумушчулардын жарымы түштүк тараптан, жарымы түндүк жагынан жол салууда. Ушул тапта ири туннелдин 2991 метринде иштер бүткөрүлгөн. Туннелдин жалпы узундугу дээрлик 3900 метрде, туурасы 10 метрде, ал эми бийиктиги 8,5 метрди түзөт. Анын 3900 метринин болгону 200 метрдей аралыгы тешиле элек. Долбоордун баасы $137 миллион. Келечекте ага эч бир тыгын жаратпастан кенен кесир эки жүк ташуучу унаа батат. Көргөндөй бул жерде азыр забой, туннелдин забою, основной туннелдин. Кароодо ушундай өзүңөр көргөндөй жумшагыраак бул жерде. Жумшак деп айтсак болот. Күнүнө 1 метр жардырып, дутабыр коюп, бетон чачып, 30 сантиметр временный крепление чачып ушул кетип баратабыз да. Ал эми штольняда болсо сечение кичинекей болгондуктан 500 метр алдыда болгондуктан кичине алдыга жылган сайын биз азыр пародабыз катып, ал жерде суткасына 3 метр өтүп атабыз азыр. Туннел куруу иштери бир топ убакытка кечиккен. Мындан улам бул жайда кышы бою жумуш улантылат. Ушул тапта 200дөн ашуун Кытай жараны жана 20дай жергиликтүү тургун ишке тартылган. Жалпысынан ири туннелдин курулушу 2022 жылы аяктары айтылат. Негизги туннел менен катар эле капталында сервистик туннел курулууда. Ал чукул кырдаалдарда жана кызмат көрсөтүүдө колдонулат. Туннел боюнча 900 метр калды, основной туннелибиз. Штольня бар, сервисный. Штольня болсо 200 метр калды. Штольнябыз туннелден 500 метр алдыда азыр. Проектте ошондой каралган. Бизде бул туннелде заманбап туннел, гидроизоляциялар каралган, дренажный системалары, бетондор өзгөчө бул жерде. Бетондорду B25 деп коебуз, морозостойкостька, водонепроницаемостька бардыгы добавкалар кошулуп, сапат жагынан бардык ГОСТторго жооп берет. Ошондой эле бул унаа жолдун башкы өзгөчөлүктөрү катары саналган Нарын дарыясындагы эки эстакадал көпүрө да өткөн айда ачылган. Аны менен катар Арал Казарман унаа жолу да пайдаланууга берилген. Ал иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышкан болчу. Эстакада көпүрөлөрүнүн узундугу 1076 жана 396 метрди түзөт. Көпүрөлөр жаңы жана заманбап технологияларды колдонуу менен курулган жана Арал Казарман автожолунда жайгашкан. Далай деген жарандарыбыз кырсыктан көз жумуп кетти. Далай деген ойлор, далай деген иштер ишке ашылбай калган. Мына азыр ошонун баарына жол ачылып атат. Буюрса, бул дагы жакшы жашааны тогуз соролуктар эле эмес, бүт Кыргыз Республикасы сезет деп ойлойм. Балыкчы Жалал-Абад багытындагы 433 чакырымдык жол Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири. Бул долбоордун курулушу 2014 жылы башталган. Курулушка кеткен сумма $850 миллион түзүп, анын арбын бөлүгүн Кытай бергени маалым. Альтернативалуу жолдун курулушу 2018 жылы пайдаланууга берилиши керек болчу. Дегенменен 7 жыл мурун башталган бул стратегиялык жол убагында бүтпөй, сарпталган каражаттары да сындалып келет. Бул жол негизгиси түндүк-түштүк жашоочуларынын карым-катышын жакшыртат деген тилек бар. Жолду пайдаланууга берүү жагы 2023 жылга пландалып жатканы айтылат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.